16-бөлүм. Силерге Кенхрея жыйынында кызмат өтөгөн карындашыбыз Фойбаны тааныштырып, ал тууралуу жылуу сөз айтып кетким келет. Эгебиздин урматына аны ыйыктар бири-бирин кандай кабыл алууга тийиш болсо, ошондой тосуп алгыла да, ага бардык керектүү жардамыңарды берип койгула. Анткени ал өзү канчаларыбызга, алардын ичинде мага да көп жардам берди. Машаяк Исага мени менен бирге кызмат кылган Приска менен Акилага салам жолдойм. Алар мен үчүн канча ирет өз жандарын тобокелге салышкан. Аларга мен гана эмес, башка элдердеги жыйындардын баары ыраазы. Экөөнүн үйүндө чогулган жыйынга да саламымды айтып койгула. Асия аймагынан биринчи болуп, Машаякка ишенген сүйүктүү боордошум Эпейнетке да менден дубай салам. Силер үчүн көп мээнеттенген Мариямга да саламымды айткыла. Ошондой эле мени менен бирге туткунда болгон элчилердин арасында атагы чыгып, Машаякка менден мурда ишенишкен мекендештерим Андроник менен Жунияга да салам айткыла. Эгебизге ишенген сүйүктүү боордошум Ампилиге, ошондой эле Машаякка биз менен бирге кызмат кылган Урбанга жана сүйүктүү досум Стахка, Машаякка берилгендигин иш жүзүндө көрсөткөн Апелге жана Аристабылдын үйүндөгүлөргө саламымды жолдойм. Мекендешим Ирадионго, Наркистин үй бүлөсүндөгү ишенгендерге, эгебизге кызмат кылып жүргөн Трифайна менен Трипозага, эгебизге көп эмгегин жумшаган сүйүктүү боордошум Персиске менден салам айтып койгула. Эгебиздин тандамал кызматчысы Рупка жана анын мени да өз баласындай көргөн энесине Асинкиритке, Филегонго, Эрмеске, Патропко, Эрмаска жана алар менен болгон башка боордошторго салам айтам. Филолог менен Жулияга, Нерей менен анын карындашына, Олимпке жана анын жанындагы кудай адамдарына менден салам айткыла. Бири-бириңер менен боордошчо беттен сүйүп учурашып жүргүлө. Силерге Машаяктын мындагы бардык жыйындары салам жолдошот. Боордошторум, көптөн көп өтүнөрүм, араңарды бөлүп, элдин ишенимине доо кетирип, өзүңөр кабыл алган таалимге каршы чыккандарды байкап, алардан оолак болгула. Анткени мындайлар эгебиз Машаяк эмес, өз кулкунуна кызмат кылып, жылуу жумшак сөздөрү жана чечендиги менен түркөйлөрдү алдашат. Эгебизге канчалык баш ийип жүргөнүңөр баарына белгилүү болду. Эми силерди ойлоп кубанып жатам. Бирок мен эмне жакшы экенин баамдаганыңарда акыл токтотуп, жамандыктан алыс болууңарды каалайм. Тынчтыктын булагы болгон Кудайыбыз жакын арада шайтанды бут алдыңарга жыгып берет. Эгебиз Ыйса силерге ырайымдуу болсун. Кызматташым Тиметей, ошондой эле кандаш бир туугандарым Луки, Жасон жана Сосипатр силерге өз саламдарын жолдошту. Мен да Павылдын сөздөрүн кагаз бетине түшүргөн Терти, ишенимдеш катары силерге боордоштук саламымды айтам. Өзүм андан конуштап, жыйында үйүндө чогулган Гай силерге салам айтып жатат. Шаар казынасын сактаган Эрас жана боордошубуз Кварт силерге салам айттырышты. Кудайды даңктайлы. Ыйса Машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды жарыялаганым жана ал өзү мурда кылымдар бою адамдардан жашырын сактап, эми ачып берген чындыгын жар салганым аркылуу силердин ишенимиңерди бекемдөөгө анын кудурети жетет. Түбөлүктүү Кудайдын буйругу менен пайгамбарлар жазып кеткен бул чындыкты жар салганыбыздын максаты башка элдердин бардыгын ишенимге багындыруу болчу.
birden bir akılman Kudayımızga, İsa Maşayak arkulu kılımlardan kılımlarga dank bolsun. Amin.